Ысык Көл облусунда жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болду. Маалыматты Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Автокырсык бүгүн 4-октябрда эртең менен орун алды. Анда Чолпон Ата шаарынан балыкчыга бара жаткан Lexus 300 унаасынын айдоочусу бурулуштан рулга ээ боло албай калган. Унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 1937 жылы туулган АА жана жубайы 1940 жылы СС окуя болгон жерде көз жумду, дешти мекемеден. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Жергиликтүү маалымат каражаттары каза болгондор Кыримтөбөл Рыспек Акматбаевдин ата-энеси экенин жазып чыгышты.